тамақ аш консервный мына салаттардан отравление уланулар болуп атат да. Азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында шаардагы бардык тамактануучу жайларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Аны менен катар ашканалардын санитардык абалы да текшерилди. Адистер үй шартында жасалган салаттардын сакталуу шарты боюнча түшүндүрмө берип, курамы бузулган азыктар адам өмүрүнө кооптуу экенин айтышты. Тамак аштанууларынан эң коркунучтуусу ботулизм деген оору. Ошо салаттардан, помидорлордон жеген учурда алардын спору болот. Спор организмге киргенден кийин токсин ууду бөлүп чыгараттан нерв системага таасир кылат. Нерв система аркылуу жүрөккө, өпкөгө жана башка кан айлануу системаларына таасир кылаттан адамды бат эле өлүмгө душар кылат. Акыркы айдагы Аксы жана Кара Суу районунда массалык түрдө тамак аштан ууланып, тилекке каршы жалпысынан 8 адам өмүр менен кош айтышты. Бул окуя коомчулук арасында талкуу жаратып, ошол эле учурда кооптонууну да пайда кылды. Ошондуктан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп туруу зарыл дешет жергиликтүүлөр. Ар бир мына ачкан немелерди, кафелерди текшерип туруш керек. Жокортон келип, болбосо ар кандай жаман мисалы тамактарды, эски тамактарды берип коюп жататтар. Ошондон ууланууна ар жерлерди көрүп атпайбызбы? Ооруп жатат, өлүм болуп жатат. Текшерген жакшы менимче, текшерип туруш керек. Тамактарды свежий жасап берсе дагы жакшы. Кээ минуткаларга кирсең, кечеги пирожкилери дагы ысытып бериши мүмкүн. Ошондой жерлер ham болуп калат кээде. Тынбай текшерүүчү адам болуп турса, ошолор дагы таза иштешке аракет кылса керек. Бирок текшерүүчү адамдар аз болушу мүмкүн бизде. Мына акыркы мезгилдерде көрүп атасыңар, интернеттен, телевизордон айтат, мына тамак аштан, мына салаттардан ууланулар көп болуп атат. Ден соолук башкы байлык. Андыктан мөөнөтү өтүп кеткен азыктардын саламаттыкка таасири чоң жана сатуу жайларын көзөмөлдөп туруу маанилүү. Курамы бузулган азыктардан улам түрдүү оорулар пайда болот деген пикирин билдиргендер да болду. Мына мисалга 1 жыл өтүп кеткен бир эле нерсени алып жей турган болсоң, ол ошол нерсе ысык көргөн, суук көргөн, уже просроченный. Муну жеп туруп ичи оору болуп, канча ооруп атат, канча оорулар бизде мисалга сакталып атат да. Ошон үчүн бизде караш керек да ошону, жакшыраак караш керек. Эмне үчүн ооруйт? Адам оорубаш керек негизи. Ошо биздин просроченный тамактардан ошонун оорулар улам чыгып аткан. Ушул тапта облус аймагында санитардык дарыгерлер тамак аштан уулануунун алдын алуу жана сактоо эрежелери боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Кайдыгер карабай ар бир жаран өз салымын кошуусу абзел. Айжан Кубатбек кызы, Ернис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.